Аралыктан окутууну улантабыз. 11-класс геометрия сабагы. Темабыз параллелепипеддин бетинин аянты. Силер менен математика мугалими Дамир эже. Бүгүнкү сабакта параллелепипеддин бетинин аянтын аныктайсыңар. Параллелепипеддин айрым бир учуру болгон кубтун аянтын табууга маселе чыгаруу менен таанышасыңар. Параллелепипеддин аянты белгилүү болсо, бийиктигин, жактарын тапканды үйрөнөбүз. Параллелепипед призманын айрым бир түрү болуп эсептелет. А, Б, С, Д, А1, Б1, С1, А1, Д, Д1. Булардын бардыгы тең грандары параллелограммдар. Параллелепипеддин толук бетинин аянтын табыш үчүн грандарындагы параллелограммдардын аянттарынын суммасын табабыз. Ар бир гранынын аянтынын суммасын табабыз. Параллелепипеддин карама-каршы грандары барабар. Анын бетинин аянтын табууда грандарын бирин гана аянтын табуу жетиштүү болот экен. Тик бурчтуу параллелепипед. Бу дагы параллелепипеддин айрым бир учуру. Тик бурчтуу параллелепипеддин аянтын табуу үчүн анын бийиктиги, узуну туурасы бар. Бул болсо каптал бетинин аянты. Аны Бга кошуп 2 Сга көбөйтүп койсок болот экен. Себеби карама-каршы грандары параллелде. Негизинин аянтын табыш үчүн аны Бга көбөйтүп 2 көбөйтүп койсок, анткени 2 негизи бар. Sn деген Sn негизи деген түшүндүрөт. Толук бетинин аянтын табыш үчүн ар 2ден болгон грандардын аянттарын кошсок, 2-ни кашанын сыртына чыгарып жиберсек, мына 1 негизинин аянты, 1 гранынын каптал гранынын аянты, андан 2, анан кийин дагы бир биздин бетибизди карап турган анын артындагы грандардын аянттарынын суммасы болот экен. Биз тик бурчтуктун аянттарын тапканды билебиз да, ошолорду эле колдонобуз. Куб. Бу дагы параллелепипеддин айрым бир учуру. Эмне болот? Анын 3 өлчөмү барабар, узуну туурасы кыры. Демек, каптал бетинин аянты 4 грандан турат. А квадратты 4 квадраттардан да грандары. Ошон үчүн А квадратка барабар 1 гранын аянты. Негизи 2А квадрат болот. Ал эми толук бетинин аянты 6А квадратка барабар болот экен. Маселе, кубтун кыры 4 см, анын бетинин аянтын тапкыла дейт. Куб берилген. Бетинин дегенде эми толук бетинин аянтын айтып атса керек да. Куб берилди. А 4 сантиметрге барабар, кыры 3 кыры тең 1/1 барабар, туура толук бетинин аянтын табуу керек экен. Чыгаруу үчүн төмөнкү формуланы колдонобуз. 6 граны тең барабар кубтун. Ошондуктан 1 гранын аянтын таап эле 6га көбөйтүп коебуз. 4 негизи 1 гранын аянты 4-түн квадраты болот 16, 16-ны 6-га көбөйтсөк 96, жок 96 квадрат сантиметрге барабар экен. Кубтун бетинин аянты белгилүү экен. Кырынын узундугун, анан диагоналын тапкыла дейт. Куб берилди. Толук бетинин аянты белгилүү экен. Демек, толук бетинин аянты болсо 6 гранын аянты белгилүү экен. Анда табуу керек экен аны. Толук бетинин аянтын формуласын колдонобуз. Бизге толук бетинин аянты белгилүү 216 барабар А квадрат болуп теңдеме болуп калат. Бул теңдемени карабыз. А квадрат барабар 216-ны 6-га бөлсөк 36. Адан квадраттык тамыр чыгарабыз. Андан 2 тамыр чыгат. Плюс 6 минус 6. Узундуктар дайыма оң сан менен түзүлөт. Ошон үчүн оң санды гана алабыз. Плюс 6 да дециметрге барар экен. Экинчи диагоналын тапкыла дейт. Диагоналы биз мурунку сабакта өткөнбүз. D3A квадратқа барабар. Себеби 3
кырларынын квадраттарынын суммасы 3а квадрат болот. Ордуна коюп коебуз. 6 жагын тапканбыз. 6 квадраты 36, 108 дециметрге барабар экен. Жообу 6 дециметр жана 108 дециметр. Тик бурчтуу параллелепипеддин 3 өлчөмү берилиптир. 6, 10, 5 сантиметр болгон. Толук бетинин аянтын тапкыла дейт. Тик бурчтуу параллелепипед берилди. Bir жагы 10, 5, анан 6 сантиметр мынакей 5, 10, 6 сантиметр белгилеп алдык. Толук бетинин аянтын табуу керек. Мына төмөндөгү формуланы колдонобуз. А быдан 2, A'сыдан дагы 2, и Б'сыдан дагы 2. Ордуна коебуз. 10 көбөйтүү 5, 10 көбөйтүү 6, 5 көбөйтүү 6. Суммасын таап, 2'ye көбөйтсек 280 сантиметр квадрат. Демек, тик бурчтуу параллелепипеддин аянты 280 сантиметр квадратка барабар экен. Тапшырма. Параллелепипеддин аянтын табуунун формулаларын дептериңерге жазгыла. Кубтун бетинин аянтын табуунун формулаларын кайталагыла. Окуу китебиндеги номер 3-чү көндүгүнүн 2-син иштегиле жана номер 5-чи маселени өз алдынча чыгаргыла. Кийинки сабактан жолукканча саламатта болгула.